Депутат Тазабек Икрамов 5 апрелде Жогорку Кеңештин транспорт боюнча комитетинин жыйынында буга чейин парламенттин ишмердүүлүгүн чагылдырган Пирамида телеканалы эмне үчүн Жогорку Кеңештин жыйындарын коомчулукка түз чагылдырып берүүнү токтотуп салганына кызыкты. Эмне үчүн Пирамида көрсөтпөй калды мурдагыдай? Айылдарда бардыгында эле шарт жок экен да, жанагы интернет аркылуу парламентти көргөнү же башка алган. Ушундай өтө көп суроолор көп болду. Эмне үчүн баарын уже келгенден баштап эле силер мындай 7-чи чакырылыштан ушундай закрытый болуп иштеп атасыңар, эмне көрүнбөй калдыңар деп ушунчалык элдердин талаптары өтө чоң. Эл өкүлү парламенттин жыйындарын чагылдырган телеканалдын тагдыры акыры чечилиш керек деп эсептейт. Ал Пирамида телеканалынын кызматкерлери бир нече айдан бери айлык акы ала албай жатканын да кошумчалап. Буга 7-чи каналдын мурдагы жетекчиси, учурда президенттин администрациясынын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Алтынбек Жумаевди күнөөлөгөн. Ушу тармакты чечкен ким? Алтынбек Жумаев деген 7-чи каналдын чоң болуп жүрүп, базы чоң экен го биз жака келген. Мына ушу адам аркылуу да көп сөздөр жүрүп жатат. Эмне үчүн мына Пирамидада иштеген, иштебесе биротоло жапкан эмес Пирамиданы. Мына 3 айдан бери мамлекеттик канал болот дагы, ал жерде иштегендер 3 айдан бери айлык ала элек экен. Булардын эмне жөн гана иштетип Пирамиданын ордуна 7-чи каналга өткөзөт деген сөздөр болуп атат ошону. Ал эми Алтынбек Жумаев Икрамовдун бул айткандары чындыкка дал келбесин айтып, Пирамида телеканалынын каржы маселеси президенттин администрациясына тиешеси жок экенин билдирди. Президенттин администрациясынын маалымат саясат бөлүмүнө Пирамиданын тиешеси жок. Ал бизге катат. Андан кийин анын өткөзүп алыш же болбосо айлык маянасын мен чечпейм. Бул маалыматты каяктан айтты, алды, каяктан мындай маалыматты бул таркатып атат, мен дагы түшүнгөн жокмун. 7-чи канал бул менчик эсептелет. Пирамида болсо мамлекеттик мүлккө караштуу, ал мамлекеттен каржыланат. Ошон үчүн азыр жеке менчик менен мамлекетти экөөнү бириктирип кошуу да мүмкүн эмес. Ал Алтынбек Жумаевдин колунан да келбейт. Себеби ал президенттин маалыматтык саясатын жүргүзөт. Ал эми бул жерде жеке менчикке дагы келишпейт. Анткени мурда 7-чи каналдын жетекчиси болсо, азыр ал жерде жетекчи дагы башка. 2016 жылдын февраль айында Пирамида парламенттин жана башка мамлекеттик органдардын ишмердүүлүгүн чагылдырган телеканалга айланган. Бирок Жогорку Кеңеш түз эфир үчүн Пирамидага чоң суммада карыз болгондуктан телеканал парламенттин жыйындарын көрсөтүүнү токтотуп салган. Мындай мен адашпасам, бир 20 жылдан 6 миллион, ал эми 21 жылдан 10 миллиондой карызы бар да. Баягы келишимдеги акчасын төлөп берген эмес. Бизди көрсөтпөй атат, бизди чыгарбай атат Пирамидадан дегенден мурун бул ошол Пирамидага келишим боюнча төлөмүн төлөп коюшса жакшы болмок да. Гүлдана Момунова, Алымбек Бектурганов, Регион телеканалы, Бишкек шаары.